Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Биз силер кайрадан Кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Оразбаковдун вариант негизинде эпос өзөктүү 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жаздым. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда китептерим орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондой эле мен Манасты окуп үйрөнгөнгө жеңил болсун деп 8-11 класстын окуучулары мындай кылып жумушчу дептерлер түзгөнмүн. Бул жумушчу дептерлер дагы азыркы учурда билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешинин чечими менен Кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Биздин эпостун 3 жылдыктын 2 бөлүгү болгон Семетей эпосунун үстүнө азыр мен иш алып барып, анын 1 томун жазып бүтүп, азыр 2 том романды жазып жаткан учурум. Мындан тышкары Манас эпосун, Манас романды жайып үчүн мен өзүмдүн 5 томдуу романымды толук бойдон орус тилине которуп, алардын баарын орус жана кыргызча варианттарды атайын интернет сайт ачып, epos-manas.com деп ошол жерге сатыкка койдум. Кимде ким кааласа, ошол жерден китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары эпосубузду жайылтуу максатында мен bir neçe aydan beri күн сайын орус жана кыргыз тилдеринде ушундай видео тасмалар менен чыгып жатамын. Анда мен эпос жөнүндө айтып берип, өзүмдүн романымдан үзүндүлөр окуп берип жатамын. Белгилей кетчү жагдай, менин орус тилиндеги видео тасмаларым дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Мунун өзү эми дүйнө жүзүнүн кайсы гана жашоочусу болбосун, биздин даңазалуу эпосубуз менен өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин видео тасмалар жөнүндөгү маалыматты өзүңөрдүн алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде жашап жаткан туугандарыңарга, дос жарларыңарга, тааныш билиштериңерге айтып койсоңор, анда Манас эпосун жайылтууга өзүңөрдүн салымыңарды кошкон болот элеңер. Мына менин эпос жөнүндө кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо, силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Көкчө, деди Алманбет, сени жаңгактуу токойду 3 күн тамак ичпестен ачка күтүп жаттым. Токойдобу? Таң калды Көкчө. Биздин жигиттер ал тарапка барганга таптакыр ойуна келбептир. Алар сени алыс кетип калган деп бүт тегеректи кыдырып чыгышып, изиңе түшө албады. Кандай болгон күндө да Манаска кошулуп, ушунчалык Кадырбаркка жеткениңе кубанычтамын. Жалгыз гана суранарым, кылган ичилигим үчүн кечир мени, Алманбет. Мен сенин алдыңда аябай күнөөкөрмүн. Шарият боюнча ар кандай кишинин күнөөсүнө башка адам 3 күн гана наразы болушу мүмкүн.
3 gün ötkөндөн кийин ал күнөөкөрдү кечиргенге билдеттим. Эгерде кечирбесе, мындай адам күнөөкөрдүн күнөөсүнө шериктеш болуп калат. Ушул себептен сени ошондо эле кечиргенмин. Көкчө, чын айтып жатасыңбы, Алмамбет? Сен чындап мени кечирдиңби? Ооба. Айтканың чын болсун, келе колуңду, баатырым, деп Көкчө колун сунганда, Алмамбет аны бек кысты. Ошондон кийин күнөөсүнүн оортун толтургандай, Көкчө Алмамбетке жаңы кызыл чепкен, кызыл өтүк, ак калпак кийгизди. Эки баатыр жарашкандан кийин кыргыздар казактарда конок болушуп, эртеси үйүнө кетчү жолго салышты. Тарбағатай тоосундагы таа дөбөгө жеткенде баатырлар айбалта кылыч эгешип, акылдашып кеңешип, Бугум аралды уулашты. Келейген семиз бугуну кубалаган Манас тоонун башына чыгып, карааны аз, калдайган туусу бар адамдардын келе жатканын көрдү. Булар ким? Таң калды Айкөл. Кол десең көчтөй, көч десең туу көтөргөн эси жок исердин бири го. Баатыр 40 чоросу менен бейтааныштарга жакындаганда, алардын ичинде төө мингендери да, уй мингендери, жөө жүргөндөрү бардыгын, алдыда бир аз айдаган койлор келе жатса, жүк арткан уйлар, төөлөр көчтүн ичинде келе жатканын көрдү. Чоочундарда акала сакал болгон карылар, муруту чыга элек жаш балдар арбын экен. Булар кимдер болду экен? Ойлуу сурады Манас жигиттеринен. Ким билет дейсиң? Баатыр жооп берди Бакай. Калмакпы же моңголбу түшүнүксүз болуп жатат. Түсүнө караганда булар кара калмак болсо керек. Туура айтасың, аба. Менимче алдыда келе жаткан ак ала сакалчаны булардын башчысы. Мен салам айтып, алардын жөн жайын билейин. Манас чоролору менен бейтааныштардын алдына чаап барды. Ассаламу алейкум. Салам берди баатыр. Көчтүн башындагы жыртык кара чапанчан, башына калмактардын 4 буштуу көк топусун кийген, белине тамтыгы чыккан кууш кара курду курчанган, орто бойлуу, сары жүздүү, чапчаап Үсөнгө. Мурда саламдыкпаган абышка таңданып, түсүнөн Айкөл саламдашканын түшүндү. Мөндү пайна, калмакча жооп берди абышка. Ой, бул аксакал саламга аалик алганды билбей турбайбы, деп Айкөл каткырганда артынан чоролор дуу күлүп жиберишти. Балдарым, пайна десем, эмнеге күлүп жатасыңар? Үтүрөбөй сурады күлкүгө арланган абышка. Дайыныңарды айтпачы. Кайсы жактан келген жигиттерсиңер? Түсүңөргө караганда кара кыргыздарга окшоп жатасыңар. Туурабы? Аксакалды жок жерден тагынтып алганына ыңгайсыздана түшкөн жигиттер күлгөнүн дароо токтотушту. Карыя, угуңуз, жогушта сүйлөдү Үсөндү Бакай. Капа болбоңуз. Мөндү пайна деп калмакча жооп бергениңизге күлгөнүбүздүн себеби мусулман эли бири-бирине салам айтып көрүшүшөт. Эгерде саламга аалик айтпаса, бул катуу кордук деп эсептелип, мындай адам менен чамасы келсе, чабышып өлүшөт. Силерге эмне деп жооп беришим керек? Таңдадан сурады көз каман. Биздин салт боюнча аба ассаламу алейкум деген саламга ва алейкум ассалам деп жооп берилет. Эми баарын түшүндүм. Аба, өзүңүз кайдан жүрөсүз? Сиз кыргызча сүйлөп жатасыз. Ким болосуз? Деп Эрбакай өз кезегинде Үсөнгө суроо берди. Мурдагы көргөн кордук күндөр эсине түшкөн, элден азган кары чал бул суроону угуп эчкирип ыйлап жиберди. Балдарым,
Аны сурап, эмне кыласыңар? Мен эли жеринен айрылган бир айкушмун деп Үсөн окуясын толук бойдон айтып берди. Мына ушундай балдарым деп сөзүн бүтүрдү Абышка. Мени элден калмактар сүргөндө үйүнө жүзүн көрсөтпөй, башыма тери кийгизип, көзүмдү таңып, жуушага алып барышты. 60 жашка киргенде Манас инемдин атагын, аябай мыкты, тың чыкканын, Алтайда турганын угуп, кубат кылып жүрдү. Кийин Баатыр Алтайдан Анжиянга барып, Алуу тени сүрүп, кыйынсынга Кытай калмактардын далайынын башын жутуп, Түркүстанга орчун падыша болгонун билип, балдары менен ага барууну чечип, жолго чыктым. Себеби биздин шарт аябай татаал, ушабызда 2 ай жаз болуп калган убакта кыш өкүм сүрүп, тиричилик кылуу өтө кыйын. Туугандын назары бар, безери жок. Инемдин баласы чоң падыша болсо да мени кор кылбайт, чанбайт, тууган кылып алат деген үмүт менен Манаска бара жатам. Өлдү деп жүргөн абасын тирүү көргөнүнө кубанган Бакай чыдай албастан бакырыкты салып, Үсөндүн мойнунан кучактап, болкулдап ойлой баштады. Аны тааныбаган көз каман бул көрүнүшкө аябай таң калды. Балам, эмне ыйлап жатасың? Мээримди сурады Абышка. Көп ыйлабастан жайыңды айтпайсыңбы? Сүйлөй албай, шолоктогон Бакайдын жанында кыргылчал сөзгө аралашты. Аба, өз элиңизге, жериңизге келип, инилериңизди таптыңыз. Сизди кучактап ыйлап жаткан жигит Бакай баягаңыздын уулу. Ал эми маңдайыңыздагы жигит болсо, иниңиз Жакыптын баласы Манас. Айланайын алтындарым, силерди көрүп аткан күнүм бар турбайбы деп бакырган Үсөн атынан түшө калып, Манас менен Бакайды кучактап буркурап ыйлады. Атасынын өңгүрөгөнүн көргөн Үсөндүн балдары артынан чаап келишкенде чоролор айгайды салышты. Баатыр, тууганыңыз келди деп кырк чоро туш-туштан келишип, Манасты куттуктай башташты. Ата, эмне болуп кетти? Тынчсыздана сурады самтыраган көк чапанчан, башына жыртык, өңү өчкөн кара тебетейди кийген, узун бойлуу, ар чырай, чапчаак көкчө көз. Кагылайын балдарым, кыйкырды Үсөн. Маңдайыңарда турган жигит инем Жакыптын баласы Манас экен. Биз экенибизге эсен аман жетиптирбиз. Көз жаш суудай аккан Абышка Айкөлдүн бети башын сыйпалап, бетинен өптү. Теректен болгон чырпыгым, жетине албай сүйлөндү Үсөн. Телик куштан болгон чымчыгым, дайрадан болгон чалчыгым, караңгыда калганда ачылган тешик жыртыгым, бүтөлгөн экен жыртыгым, жылмайган экен тыртыгым, кагылайын каралдым, башта сыймык чымчыгым. Эми бул дүйнөдөн кетсем да арманым жок. Туугандарына жолугуп, ондогон жылдар эңсеген ою жүзөгө ашканына кубанган көз каман айгайды ого бетер салды. Мындай күтүүсүз жолугушууга толкундаган Манас көчтүн баарын кондуруп, семиз эки бээни сойдуртуп, Көкчө Баатырды чакырды. Көкчө, деди Манас бөлөсүп келгенде, менин туугандарыма өрлүгүңдү бер. Көкчө Айкөлдүн сөзүн эки кылбай, аябай семиз, эч мээлбеген 300 жылкыны берди. Жаңы келген туугандарына көз салган Манас тыңсынып кыйынсынган, ичер ашатала, бети башы ботала, чотала мылтыгы, коржоңго саты, кожоймо тону, жолбор сынды жону бар, сөзүн урган таштай айткан Үсөндүн эң улуу баласы көкчө көзгө өзгөчө көңүл бурду. Өздөрү тынч кетип бара жаткан көч болсо да, тууну көтөрүп алуу жөнүндөгү ойду туугандарына дал ушул көкчө көз берген эле. Эгерде кимди бирөө кол сала турган болсо,
тууну көрүп, булар аябай көп экен деп коркуп, бизге катылбасын деп атасына айтып, ал кызыл тууну көтөрүп алды. Астыктан тиктеген манас көз камандардын көпчүлүгү жөө, кийимдери кара көк экен, көйнөк менен дамбалдары жерден чирип, айрылып, таптагыр тамтыгы чыкканын, аялдары торго менен тубар кийишип, тозоң баскан немедей тос болуп, кийиминде орун, жүрүшүндө боорум жок экендигин көрдү. Туугандарынын мындай келбетине ичинен таң калган Манас айылга Ырамандын уулу Бозулду чабармандыкка жиберүүнү чечти. Азыр үйгө барып, атамдарга кабар берген, буйрук берди Баатыр. Алардан сүйүнчү алып, агаңыз Үсөн келе жатат деп айткын. Кубанган Бозул аты менен чапкан бойдон кеткенде, Айкөл туугандарын 6 күн эс алдырып, сыйлап, ошондон кийин гана айылына карай жөнөдү. Мына, урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.